2024-жылдагы кылган объектибизге келдик. Бул объектибиз Жабал Абаддын Үч Коркон айылындагы жайлашкан объектибиз. Кана кирип көрөбүз. Бул жерде иштен киргенде туурада ушундай ракина жайлаштырып берген элек. Андан кийин кир машина, андан кийин ушундай шкаф, андан кийин ванна, андан кийин унитаз, үстүнүнгө ушундай ысыткычты коюп бергенбиз. Биякта илгичтер, радиатор топлипаны менен кылынган. Бу таманда кириш эшиги, бу таманда ушундай порточка бар. Бу таманда ушундай насосту орнотуп бергенбиз. Через фильтр бияка суу өтөт, таза болуп. Достор, бул объектибизди размери мындай 52-10, узундугу болсо 4-10 болот. Эгер достор, бул объектти мен ошол маалда тартпаган элем, себеби мен убактым болбой, өзүмдүн группамы телефон аркылуу сүйлөшүп клиентимге жиберген элем. Ишти сонун бүтүрүп, материалды оштон алып бергенмин. Өзүм барып, ошто клиентим барган Ош шаарындагы базар Ош шаарындагы базардан алганбыз материалды. Анан ушул менин балдарым сонун ушундай бүтүрүп беришкен. Бул жерде сурадык, бардыгы жакшы экен, камчылыктары жок экен. Бир гана камчылыгы бар экен. Бул комнатада эмес, наракта канализацияда камчылык болуптур. Канализация толуп калып атат экен. Канча метр каздырдыңыз десе, 3 метр каздырыптыр. Шагыл чыкпаптыр, тупурак оз экен. Ошон үчүн толуп калыптыр. Эгер мен менен сунуш кылбаганда, ушундай мен менен сунуш ташып кеткенде андай болбойт эле. Эми канча кыш керек десе, шагыл чыкпаса эң камында 6 метр казыш керек. Эгер шагыл чыга турган болсо, шагалды эң камында 2 метр казып койса, жакшы кетет. Сиздер менен мен Сыражбек Уста. Кийинки видеолордо жолугушканча сау болгула, саламатта калгыла.